Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Кайрадан Тез кабар каналы. Биз азыр Оштогу Сулайман тоонун жанындагы, Сулайман тоо мечитинин жанындагы авто запчас базарынын жанында турабыз. Биз бул чыгарылышыбызда сиздерге мына ушул запчас базардын жанында атайын автоунаалардын майын алмаштыруучу жай бар. Буга чейин мен жеке өзүмдүн автоунаамдын майын ушул жерден келип алмаштырдым эле. Өзгөчө май жана жаңы жол менен май алмаштырып берет экен. Мына ушул жерди сиздерге көрсөтүү максатында биз ушул жерге келе жатабыз. Андыктан урматтуу автоунаа ээлери, эгерде сиздерге кызык болсо, ушул видеонун акырына чейин үзбөй көрүңүздөр жана сөзсүз түрдө комментарий калтырыңыздар. Биз азыр ошол май алмаштыруучу жайга бара жатабыз. Ориентирин примерно сиздер түшүнүп жатсаңыздар керек. Бул Калинин көчөсү. Калинин көчөсүнүн күнчыгыш жагындагы дарбазасына жакындап калдык. Азыр сиздер менен чогуу барып, ошол жерден май алмаштыруучу жигиттер менен сүйлөшүп, алардагы шарт мүмкүнчүлүктөрдү биз сиздерге жеринен тартып көрсөтүп бермекчибиз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Биз наркот көтөлү. Негизи бул жерде автозапчас сатыла турган жер. Көпчүлүк автоунааларды ушул көчөдө оңдойт, Ошто. Негизи Ошко автоунаа менен келгендер бул Калинин легендарлуу Калинин көчөсүнүн жакшы билишет. Өйткөнү бүт усталар, автоунаа оңдоочу усталар ушул көчөдө жайгашкан. Запчас базарда ушул жерде. Биз жакын эле калдык азыр. Мен просто жөө басып келе жатам. Ориентирин сиздерге түшүндүрүп беришим керек. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Иштер жакшы? Азыр сүйлөшөбүз. Мен тааныштарым чыгып калды. Машинасын майын алмаштырып атабы, же бир нерсесин оңдотуп атабы. Биз мына келип калдык. Жолдун боюнда эле. Мына биз сиздерге сунуштап жаткан май алмаштыруучу жай мына ушул жерде. Көрдүңүздөрбү? Автосервис деген жер. Биз азыр сиздер менен чогуу кирип, ушул жердеги жаңылыктар менен таанышмакчыбыз. Ассаламу алейкум. Кандай иштер жакшыбы? Ошолтор жакшы. Уста кандайсыз? Иштер жакшыбы? Сиздин кереметиңизди тартып көрсөтөлүк деп келдик. Мына көрдүңүздөр, баары жогу порядочный. Бүт аппараттар бармы бул жерде? Бардык аппараттар бар бул жерде. Азыр ушул жерде бардыгын ушул жерде көрөбүз азыр. Шашпай туруңуздар. Мына бул жерде өзүңүздөр байкасаңыздар болот. YouTube'да, Instagram'da жана Facebook'та өздөрүнүн страничкалары бар экен. Мотор майдын сапатын аппарат менен текшерип берүү. Мына ушул нерсени сиздерге кеңири көрсөтмөкчүбүз. Телефон номери жазылган бул жерде. Анан компьютердик развал схождения бар экен. Ушул кызмат бар экен бул жерде. Анан эң негизгиси кызыктуу нерсе тормоздун дискаларын аппарат менен тегиздөө. Мына сүрөтүндө көрсөтүлүп турат го, ушул сыяктуу аппарат менен тегиздөө. Мына ушундай кызматтар сиздерге сунушталмакчы. Азыр бул жерде мына бир автоунаа мотор майын алмаштырганы келди. Азыр текшерип көрөлү. Кана киреби? Азыр бул жерде жигиттер автоунааны киргизип атат. Honda Civic окшойт бул. Honda Civic экен. Азыр ушул автоунаанын мотор майын алмаштырышат. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар.
Biz bundan keyinki videolorubuzda sizlerge mına bul жерде турган аппараттар боюнча маалымат бермекчибиz. Biz seriya etap менен сиздерге маалымат беребиz. Ал эми бүгүн май алмаштырууда мына бул чекеде турган мына бул сары аппарат боюнча маалымат беребиз. Май алмаша турган болуп калыптыр уже. Мынакей биз баштадык. Кегиле жигиттер. Бул эмне болгон аппарат өзү? Бул аппарат майдын вязкасын, трениясын текшеретін аппарат. Майдын вязкасын, трениясын текшерип бере турган аппарат экен. Негизи ар бир май алмаштыруучу жайда ушундай аппарат болушу керек экен, Ошондойбу? Ошо эми ар бир майдын сапатын текшерип куйганга эметет да бул. Заводдордон ушундай немелер Текшерилип анан куюлат. Демек ишти баштадык. Азыр бизге эмнени көрсөтөсүздөр? Бул эмне? Азыр мына жерде сүрүлгөн неметкен немелер жок мына. Задир. Мына атайын бир деталь коюлат экен да, ушундай коюлат. Бул айланат ролик. Мына бул ролик айланат. Ролик айланат. Анан бул тараза менен күч менен тартылат. Күч менен тартылат. Күч менен тартылганда биринчи немеси майдын. Биринчи кызматы эки темирдин ортосунда сыйгалактыкты. Тренияны баягында азайтып берүү да. Азайтып берүү. Сыйгалактык пайда кылып, желинбеш керек. Темирге темир тийгенде. Желинбеш керек, анан баягы айлануу токтоп калбаш керек, Айлануу токтоп калбаш керек. Демек майдын баягы сыйгалактыктуу жаратуу, майлуулугу жакшы болсо, майлуулугу жакшы болсо, жакшы айланат, Демек баштадык. Кана келгиле. Бул жерде эки түрдүү май коюп коюшкан балда. Биз сиздерге айтып коелу, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Мына бул биринчи идиштеги май, бул кадимки Ошто элдер автоунаасына куюп жүргөн эле май. Анан мен маркасын сиздерге көрсөткөн жокмун, анткени кайсы бир майды жамандаган сыяктуу болуп калбайлы, ошон үчүн атайын идишке куюп алдык. Бул кадимки Ошто куюп жүргөн баягы өтө жакшы эмес майлардын катарына кирген жөнөкөй эле май. Ал эми мына бул желим идиште турган бул май эң сапаттуу май деп аталат. Экөөнүн айырмасын азыр текшеребиз. Биринчи мунаны текшеребиз, Мындайча айтканда, так айтканда начарыраагын деп коеюн. Кана келгиле. Баштадык. Аппаратыңарды жандырасыңарбы? Майды куябыз азыр. Майды мына куят экенсиңер да. Так, ошол айланат экен. Идишке толуп майлап турат. Ошол мотордун системасында деле ошол май чачырап мотордун ичин майлап турат эмеспи? Так, баштадыкпы? Жандырасыңарбы? Так. Маны дагы бир кылабыздар. Эчтеке жок, сүрүлгөн. Тегиз экен, Тегиз турат. Тегиз. Так, баштадык анда. Так, мындай кылып киргизет экен. Жерде күч береби? Же килограмм боюнча ньютон метр менен тартылат. Мына мотордун нагрузкасын ампер метр көрсөтүп турат. Моторго канча күч келип атканы. Мына ролик менен ролик канча кыйналган сайын мына ампер метр эмеси көтөрүлөт. Мына майлап турат турбайбы, Майлап турат. Азыр ушундай майлап турат. Азыр мына караңыздар. Мынанча басылганда, ылдыйга басылганда. Жакшы майлай алган экен. Түшүнүктүү болду. Сиздерге да түшүнүктүү эле болсо керек. Азыр биз аягына чейин көрсөтөлү сиздерге. Мына ушул басканда, моторго нагрузка келет. Нагрузка келгенде көрсөтөт. Мотор канча кыйналып атканын. Мына аны туташтырдыңыздар азыр. Күчү менен берет экен да. Ошол жерде таразанын шкалалары бар. Шкалалардын канчасына келип токтойт. Ошондо канча көптү токтосо, ошончолук май сапаты келешет. Жакшы экен. Себеби майлануунун эффекти, майлануунун эмеси көп. Кана көрөлүчү, баштадык. Так, баштадыкпы? Канча килограмм бердиңиз? Ой, токтоп калды го. Моторго нагрузканы көрөбүз. Нагрузка. Канча килограмм болду азыр? Караңыз. Канча килограмм? 5. 5 килограммда токтоп калат да? Кандай чатак да? 5 килограмм деле ушундай сыйгалактыгы токтоп калат экен. Сыйгалактыгы аз
Az болгон май экен да, мындайча айтканда. Биз ушуну эле машинабызга моторуна куюп жүрөт экенбиз да. Так, бул азыркы, мынандай болуп кичине эме болуп калыптыр да. Желингени. Желинип Желингени. Мына сиздер жакшылап көрсөңүз. Мына желингени. Азыр 5 килограммда токтоп желингени ушул. Ушул көп желин кетип, ошондой неме болот. Токтотуп. Так. Демек, бул биринчи эме болду. Эми экинчисин көрө берели. Экинчиси. Кана? Булар майды төгөсүзбү? Башка май куясыз да? Өз берки майды коебуз. Так, башка май төгөбүз аны. Бул таптакыр башка май, мен сиздерге көрсөтүп турам. Мына, баягы куюп салып атат. Куюп салып атат. Аны жууп тазалап, мындай арчып тазалап туруп анан куясыздар башка майды. Так. Мынаны да тазалаш керек да? Да, тазалаш керек. Роликти тазалайбыз. Чистота эксперимента. Шкуркада болобу? Шкуркада болобуз. Наждачка менен мындай уверенный текшериш үчүн шкуркалап туруп анан кийин текшерет экен. Бул жана биринчи дагы ушундай эксперимент кылдык эле. Биз биринчисин көрсөткөн жокпуз, эми экинчисин да көрсөтүп атабыз. Мына, урматтуу айдоочулар, көзүңүздөрдү ачыңыздар. Мына ушундай текшерүүдөн өткөндөн кийин текшерүүдөн өткөн майларды сиздер автоунааңыздардын моторуна куюңуздар, Болбосо моторуңуздарды жейсиздер. Моторуңуздар тез эле отуруп калышы мүмкүн. Так. Жанагы шарикче темирди башка коебузбу ошондо? Же башка жагын коебузбу? Башка жерине жыбырабыз. Көрөйлүчү кана? Başka şayba yok mu? Хорошо, коюңуз анда. Так. Aşağı kalmadı öyle bizde. Ошондо 2 бар эле. Так, азыр бир аз күтүп турабыз. Эч жакка алыстабай туруңуздар. Азыр мына жакшы делген майды куябыз. Дагы мына. Мына Бул жана желинбеген жакшы жерин коесуз азыр, мына экөөнүн ортосунда. Экөөнүн ортосун. Болду. Демек түшүнүктүү. Коюңуздар. Мынаны жуасызбы? Так. Карп менен жууп салып атат. Мурдагы начар майдын составы бул жерде калып кетсе керек. Карп менен жууп салып, эми мына коюп атат. Көрүңүздөр. Тазаланды бул. Май куюуга даяр. Эми баягы жакшы деп эсептелинген майды куясыздар, Так, куябыз эми. Майдын көрүнүшү эле башкача го, Урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана автоунаа ээлери, эч жакка алыстабай туруңуздар. Ушул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Мына баягы эле текшерүүчү шарикче темир. Биз текшерүүгө даярбыз. Так, жана 5 килограммда токтоп калды эле. Эми мынага күч берип көрөбүз. Даярсыздарбы? Так, мынау ампер көрсөтүп турат экен. Мына караңыздар. Жанагы менен айырмасы бир аз бардай, мына каймак сыяктуу болуп турат май. Көрдүңүздөрбү? Так, эми күч берелик, Кеттиби, даярсыздарбы? Так, дальше, давай. Контент tarttan ardından Тарта бериңиз. Тартып атат. 5'te toktop olgan. Бая 5те токтоду эле, Şunu gelip tartıp görüp koy. Ушунча болгондо токтоду эле да, жана 5ке келди. Так. Эми дагы. Тарта бериңизчи, тарта бериңиз. 9. Охо, токтогон жок. Токтогон жок. 9. Давление. Токтогон жок, вообще айланып атат. Караңыздар, майдын мына Давлениені götür. мотор нагрузкасы. Нагрузка жок. Айланып атат, 11 килограмм. 11'de дагы айланып атат, Мына көрүңүздөр. Дагы эле айланып атат. Вай, вообще сыйгырактыгы сонун. 13.
Балдар 13 килограммды эме кылды. До конца 13'tü тартыңызчы дагы бир. Ага. 15'ti тартты, 15'ти. До конца ошончо болсо дагы эч кандай сыйгалактыгы токтогон жок. Эки темирдин ортосунда. Давление канчаны кармап турду? Өзгөргөн жок, моторго нагрузка түшкөн жок. Сыйгалактык болгон үчүн сыйгаланып мотору кыйналган. Жана көтөрүлүп кеткен. Эң сонун сиздерге рахмат айтабыз, урматтуу жигиттер. Эң жакшы экспериментти сиздер көрсөтүп бериңиздер. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мына жигиттер көрсөтүп атат. Жана сиздер көргөндө ушул эки желинген шарикченин ортосу мынча кыйла желинип калган болчу. Азыр мында бир аз гана так билинер билинбес гана болуп желиниптир. Демек биз ар бир май алмаштыруучу жайга келгенде мына ушундай аппараттын жардамы менен майдын составын биринчи текшерип көрүп туруп, анан майыбызды алмаштырышыбыз керек экен. Бул сиздерге пайдалуу кеңеш болду. Так, бул темирдин желиши кандай өзү? Эмнеден айырмаланат? Мынау азыр ошол майлуулугу деп атпайбызбы майдын? Ошол тренияны пленка, эки детальдин ортосунда пленка создавать этип, мынау трения пайда болгон. Желинген ушунча желинди. Пленка защищать этип атат. Эки темирдин ортосунда сүрүлүү. Бул жакшы майдын эмес, э? Жакшы майдын сапаты ушундай болуш керек. Ал эми начар май болгондо беркиндей Начар май болгондо мындай көп желинет. Демек мотордун ичиндеги деталдары дагы начар май болсо ушундай болот экен да? Начар май болсо ушинтип желинет. Баягы биз моторго начар май куюп алып эле моторубузду тез-тез 2 жылга жеткирбей эле кайра мотор жасап, оңдоп 5 жыл, 10 жыл мисалы Японияда жүргөн, Америкада жүргөн машиналар бизге келет 3 жылда, 4 жылда тынчыйт. Моторун кайра жасоо керек. Моторун жасайт. Демек майдан көп нерсе зависит этет. Майдан көп нерсе. Азыркы машиналарды майдан бул май көп нерсеге влиять этет. Датчиктерге влиять этет, турбинасы бар машиналардын турбиналарына влиять этет. Рахмат сиздерге, урматтуу жигиттер. Биздин айдоочуларыбызга өтө пайдалуу кеңешти сиздер айтып бердиңиздер. Мына ушул сиздер көрүп турган Honda автоунаасы азыр биз сиздерге көрсөткөн жакшы делинген майды куюп кетмекчи. Биз аны кайсы маркадагы май экендигин айтпай эле коелу. Сиздер жакшы майды аппаратка текшертип эле, анан машинаңыздарга куюп кетсеңиздер болот. Машинаңыздардын мотору көпкө чейин иштейт. Жана мындай гарантиясы жакшы болот. Демек сиздер пайдалуу кеңешти алдыңыздар деп ойлойм, урматтуу YouTube көрүүчүлөр жана айдоочулар. Сиздер Калинин көчөсүндөгү мына ушул биз көрсөткөн май алмаштыруучу жайга келип, ушул жерде майыңыздарды алмаштырууңуздарды ар бириңиздер майдын составын текшертип анан алмаштырууңуздарды биз сиздерге сунуштайт элек. Машинаңыздар эч качан бузулбасын. Жакшы автоунааны жакшы убакыттарда, узак убакыттарга бөөдө кырсыктан алыс болуп пайдаланыңыздар. Биз сиздерге ден соолук тилейли. Биздин каналга жазылыңыздар жана жакындарыңыздарга сунуштап коюңуздар. Сиздерге сунуштап жаткан май алмаштыруучу жай Калинин көчөсүндө жайгашкан Запчас базардын жанында, Ош шаары Сулайман тоонун боорунда. Саламатта калыңыздар.